Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Израиль кайра Газа тилкесин аткылоону баштады. Буга себеп Палестин анклавы тарабынан ракеталык аткылоо болду. Палестин медиктеринин айтуусунда Египет менен чек аралаш жерде жайгашкан Рафах шаарын аткылоодо бир нече жаш бала жабыр тарткан. Израилдин пресс катчысы Марк Регев Хамас кыймылы жалпы жону менен 11 тынчтык келишимин бузду. Ок атууну токтотуу келишимин эки тарап тең сакташ керек. Газа тилкесинен Израиль тарапка 3 ракеталык сокку урулган. Алар ачык, эл жок жерде жарылган, жабыр тарткандар жана бузулган имараттар жок. Израиль тынчтык келишими тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан жерден өз делегациясын чакыртып алды. Хамас өз учурунда келишимдин бузулуусуна Израилди күнөөлөп жатат. Петр Порошенко менен Владимир Путин Минскте жолугат. Эки президенттин кездешүүсү 26 августта өтөрү тууралуу 19 августта Кремль ырастады. Маалыматка ылайык, Путин Беларусь борборунда Украин президентинен тышкары Еврокомиссиянын жетекчилиги Казакстан жана Беларусь лидерлери менен да кездешет. Орус президенти менен жолугарын Порошенко да тастыктап, Украинанын чыгышындагы кырдаалды турукташтыруу сүйлөшүүнүн негизги маселеси болоорун баса белгиледи. Пакистан борборунда нааразычылык акциясына чыккан 10 миңдеген демонстранттар парламент имаратына алып баруучу жолдогу полициянын баррикадасын бузуп өтүштү. Күч кызматкерлери демонстранттардын шаардык өкмөттүк кеңселер менен чет элдик элчиликтер жайгашкан кызыл зонасына киргизбөө үчүн ал жерди жүк ташуучу контейнерлер менен курчаган болчу. Исламабадка шейшембиде аскерлер да жайгаштырылганы кабарланган. Оппозиция лидерлери өлкөдөгү 3-чү ири саясий партиянын башчысы Имран Хан жана эскичил жинаятчы Тахир ул Кадри 10 миңдеген жактоочуларын борборго алып келишкен. Алар премьер-министр Навази Шарифти былтыркы шайлоону бурмалаган үчүн айыптап, аны өкмөтүн кулатууну көздөп жүрүшөт. Имран Хан менен Тахир ул Кадринин ырастоосунда акыркы бир аптадан бери алардын жүздөгөн жактоочулары камалган. Кече 19 август күнү Италияда эки торнадо BBC истребительдери машыгуу убагында Марке областына сүзүшүп кеткен. Окуя 500 метр бийиктикте катталган. Күбө болгондордун айтуусуна караганда, биринчи истребитель экинчисине тийип, экөөтөн кулап түшкөн. Эки учакты тең башкарып калууга жетишишкен, бирок шаар мэри Асколинин айтуусу боюнча учактын ичинде 4 учкуч бар болгон. Азырынча алар дайынсыз жоголгондордун санында. Жөнөкөй жашоочулардын арасында жабыр тарткандар жок, бирок учкучтун кулаганын себебинен токой өрттөнүп кеткен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола тумоосунан каза тапкандардын саны 1129 кишиге жеткенин кабарлады. Орунну жуктуруп алган 2240 киши бейтапканаларда жатат. Вирус Гвинея, Либерия, Сьерра-Леон жана Нигерия мамлекеттеринде жайылууда. Азырынча ооруга каршы дары табыла элек. Вирусту жуктургандардын 90% өмүр менен кош айтышууда. Адистердин айтымында илдет кан жана организмдеги башка суюктуктар аркылуу адамдан адамга жугат. Тегеранда 87 жашында белгилүү Иран акыны феминист Симин Бихбахани дүйнө салды. Аны Иран арстаны деп аташчу. Акын өмүр бою жарандык укуктар үчүн күрөшүп келген. 20дан ашык ыр топтомдорунун автору. 4 жыл мурун Иран өкмөтү акынга Францияга чыгууга тыюу салган. Ал Париж мэриясы тарабынан эл аралык аялдар майрамына чакырылган эле. Өзүнүн алгачкы чыгармасын Симин Бихбани 14 жашында жазган. Ал адабият жаатында 2 жолу Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта алыңыздар.